Башка кабарлардан мамлекеттик материалдык резервдер фонду карылар үйлөрүнө жана наабайканаларга курттап кеткен унду сатканын экспертиза тастыктады. Эске салсак, парламент жыйынында депутат Жыргалбек Турускулов фонд курттаган унун карылар үйлөрүнө жана жетим жесирлерге 16 сомдон сатып жатканын айтып чыккан. Мекеменин кампасында дагы 70 тонна ун калды деген маалымат бар экенин дагы билдирген болчу. Бул боюнча мына өкмөттү териштирдип, өкмөт азыр мына бүгүнкү күндө фин полиция менен бардык мүчөлөрүн комиссия түзүп алып туруп, бул боюнча иликтөө иштерин башташты бүгүн. Бүгүн иликтеп иштеп мен консультантымда чогуу жүрөт. Анткени мындай кызматтык иликтөөнү фонд өзү дагы жүргүзгөн. Жыйынтыгында эч кандай мыйзам бузуулар болбогонун аныкташкан. Фонддун лабораториясынан комиссия аркылуу ундун сапаты текшерилген болчу, ал эми мамлекеттик стандартка жооп берет деп айтылат. Бүтүмдө. Учурда бюджеттик мекемелерден ундун сапатына эч кандай даттануу болгон эмес экен. Бул видеодагы жана көрсөтүлгөндөгүсүндө дагы мен ойлойт элем бардык эрежелер сакталыш керек. Ошол лаборанттар келип өздөрү алыш керек болчу, өздөрү көргүзүп, өздөрү сүйлөшүп алыш керек болчу. Анан кийин булар алып барып биз алып барып тапшырдык, качествосын текшерип бер деп. Анан алар кайсыл ундукун алып барып, каяктагы качествону алып барганын мен билбейм да. Ошондуктан азыр өкмөттүн да комиссиясы иштеп бүтүп калды. Алардын баардык жыйынтыгын берет, өзүнүн баасын берет деп ойлойм.